кеп өстүрүү сабагы даярдоо классы. Сабактын темасы кыш келди. Сабактын максаты балдар кыш мезгили жөнүндө маалымат алышат, эске тутуусу калыптанат, сөз байлыгы өнүгөт. Кыш мезгили жөнүндө өз оюн эркин айтып берүүгө тарбияланышат. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы балдар? Азаматсыңар, демек маанайыңар абдан жакшы экен балдар. Боору ооруп кыштында жалбыраксыз бактарга бутактары үшүйтпейт ороп койду ак карга. Мына балдар, кыш мезгили дагы кирип келди. Карагылачы балдар, кыш мезгилинин коозугун. Бак-дарактардын баардыгы аппак болуп, айлана өзгөчө коозукка бөлөнүп турат. Кыш мезгилинде балдар аба ырайы суук болуп, кар жаайт. Ошондуктан адамдар жылуу кийимдерди кийип бешикке чыгышат. Антпесе алар үшүйт. Силер дагы жылуу кийимдерди кийип кар менен ойносоңор болот. Кышында бутубузга жылуу бут кийимдерди кийүү зарыл. Антпесе бутубуз үшүйт. Анткени бутубуз үшүбөй жылуу жүрөт экен. Биз жылуу бут кийимдерди кийишибиз керек экен. Кыш мезгили балдарга абдан жагат. Анткени алар кардан кар киши жасап ойношот. Кар менен ойноо абдан кызыктуу. Кар үстүндө ар кандай оюндар ойнолот. Карды алаканга алып бириктирсе болот. Ошол себептен кар менен ар кандай нерселерди жасап ойношот. Кар кармап ойногон учурда балдар колуңарга үшүбөш үчүн кол кап кийишиңер керек экен. Кол каптын ар кандай түрлөрү бар. Мына сүрөттөгү түстүү кол каптарды карагылачы балдар. Келгиле балдар, кол каптардын түстөрүн атап алалы. Балдар, силер кандай түстөгү кол каптарды көрүп турасыңар? Ооба балдар, азаматсыңар. Силер бул жерден көк түстөгү кол капты, жашыл түстөгү кол капты, кызыл түстөгү кол капты, сары түстөгү кол капты көрүп атасыңар. Азаматсыңар балдар. Балдар, кар жумшак жана майда кристалл түрүндө болот. Келгиле балдар, силерге үйгө тапшырма. Бул сүрөттө кардан жасалган кар кишинин сүрөттөрү турат. Кар кишинин сүрөттөрүнүн арасынан белгиленген кар кишинин түгөйүн таап бергилечи. Балдар, силер белгиленген кар кишинин түгөйүн таап, мага жибересиңер. Ушуну менен балдар, сабагыбыз бүттү. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин балдар, саламатта калгыла, жакшы эс алгыла балдар.